Salam dostlar, Sports KG kanalına hoş gelipsizler. Habib 180 milyon euroluk sunuşqa emne dep жооп берди. Mayweather Habib менен Конорга bir күндө беттешке чыгам дедиби? Деген суроолорго жооп алгыңыз келсе, бул видеону аягына чейин көрүңүз. А биз болсо баштадык. Конорга каршы реванш бойго келсек, мени алдыда абдан жоопкерчиликтүү беттеш күтүп турат. 18 апрелде Тони Фергенсонго каршы. Мен акыркы 1,5 айдан бери келерки беттешке эртең менен кечинде тынбай күчтүү даярдык көрүп жатам. Конорго каршы реванш бойду ойлонгон да жокмун. Аны ойлонгон убактым да жок. Мага сунуш кылынган акчага келсек, мага анча акчанын эмне кереги бар? Акчага муктаж болуп турган уюмдар толтура. Акчалары ушундай эле эч жака батпай жатса, ошолорго берсин. Мына ушундай сөздөрдү Хабиб өз пресс-конференциясында айтты. Ал эми Флойд Майвезерге келсек, Флойд Майвезер UFC'нин чемпиону Хабиб Нурмагомедов жана Конор Макгрегор менен беттеш өткөрүүгө даяр. Анысы аз келгенсип Майвезер эки мушкер менен бир күндө беттеш өткөрүүгө даярмын деп айтты. Бул эки беттеш Майвезер 250 миллион талап кылды. Албетте, эки беттешти бир күндө көрө албайбыз, бирок кантсе дагы бир кызык болчудай. Мунун баарын бизге убакыт көрсөтөт. Хабиб менен Конордун реванш бою болобу? Өз ой пикириңизди комментарийге жазып калтырып коюңуз. Мына ушинтип бүгүнкү чыгарылышыбыздын дагы аягына келип жеттик. Эгерде видео сиздерге кызык болгон болсо, комментарий жазып калтырып коюуну унутпаңыздар. А мен сиздер менен кийинки чыгарылышка чейин көрүшкөнчө коштошом. Сак саламатта туруңуздар.